Егемендик күнүндө ачылган спорт аянтчасында көңүлү жаркып, атандаштар менен күч сынашып жаткан Нурболот Бердикулов ал 5 жылдан бери грек-рим күрөшү боюнча машыгып келет. Буюрса бүгүн бизге ийгиликтүү күн болду. Анткени бүгүн Вайна Антоновка айылында чоң спорт залы ачылды. Спорт залды ачып берген агаларыбызга чоң рахмат. Буюрса ушул залдан Олимпиададан алтын медаль алып келе турган балдар чыгат. Бул спорт аянтчасы Вайна Антоновка айыл өкмөтү жана демилгелүү жаштардын колдоосу менен түптөлүп, балдар грек-рим күрөшү жана бокс боюнча машык алат. Спорт комплексибизде жаштарга, жаш өспүрүмдөргө, спортчуларга бүгүнкү күндө күрөш жана бокс залы ачылып отурат. Былтыр эле баштаганбыз. Анан пандемияга байланыштуу кичине убакыт созулуп калды. Айыл тургундары келечекте дүйнөнү дүңгүрөткөн балбандар ушул спорт залдан тарбияланып чыгат деген аруу тилектери бар. Ааламга жол айылдан башталат деген сөз бар эмеспи? Бүгүн айылда спорт өнүксүн. Жаштар келечекте ошо Кыргыздын байрагын чет мамлекеттерде көтөрүп, Кыргыз элин дүйнөсүнө таанылсын деген максат болуп атат. Келечек жаштардын колунда дегендей, жаштарды спортко үндөө максатында ачылган бул залда 4 машыктыруучу иш алып барып, балбан Кожомкулдун ысымы ыйгарылды. Жаштарыбыз, муундарыбыз телефондо эле отурушат, оюн ойноп эле. Анан азыр ушу спорт комплексти ачып, азыр күрөштү ачтык. Ушул залда күрөш болот, грек-рим күрөшү. Экинчи залыбызда ушул залдагы эле бокс болот жана рукопашный бой болот. Иш чаранын жүрүшү концерттик программа жана спорттук оюндардын коштоосунда уланды.